малдарлоо менен элдин арасында ошо элге кызмат кылып келатабыз. Сенин шыгың бар экен, окууга барсаң, ошол мал доктор жагына бар, сенден жакшы мал доктор чыгат деп. Ал мен ал киши менен урушкан менен мен ал мал үчүн барышым керек да. Организмине керектүү микроэлементтер, заттар кирбей калат дагы. Ал ошол затты сырттан иштей баштайт да. Жалпыңыздарга салам, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр Жумгал районуна караштуу Куйручук айылына келдик. Негизи эле өлкө аймагында мал көп багылып келгендиктен мал докторлордун иши өтө көп жана жоопкерчиликтүү десек болот. Биз азыр Куйручук айылында ушул ветеринардык кесипти аркалап келген ата менен жакындан таанышабыз. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Биз азыр үйгө дагы келип жеттик. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, кандайсың? Жакшы келип алдыңарбы? Ооба, келип алдыңбы? Келе кой. Жакшысызбы? Биз азыр Космос атага келип калдык. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Биз атайын шаардан келдик. Ушул сизди дагы буга чейин угуп, сиздин эмгектериңизди угуп, анан азыр бир күндүк ишиңиз менен таанышалы, сиз жөнүндө жакындан дагы таанышалы. Ооба, рахмат. Анда эмесе бир жерге отуруп сүйлөшөлү. Келиңиз, жүрүңүздөр. Бак аралап, салкында отуралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биз азыр бак ичинде Космос ата менен эң сонун маегибизди улантабыз. Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз жана бул тармак менен канча жылдан бери алектенесиз? Мен эми ушу Нарын областынын Жумгал району Куйручук айылынын тургунумун. Өзүмдүн ушул кесибим боюнча ветеринармын. Ошо жашым азыр 59га келип калды. Ошо 59 жыл жашымдын ушул ветеринария тармагында 35 жыл иштедим. Ушул 1989 жылы Айыл чарба институтунун ушул ветеринария тармагын бүткөм. Ошондон бери ушул бөлөк жумуш деле кылган жокмун. Ушу жалаң ушул малдарлоо менен элдин арасында ошо элге кызмат кылып келатабыз. Ата 35 жылдан бери ушул тармакта иштеп келипсиз, эл кызматында болуп келипсиз. Анан негизи эле ушунча жылдан бери баягы мал жандыктарды көрүп эле сизге кайрылышат, анан мындай алыстан көрүп эле диагнозун чыгарып калсаңыз керек азыр. Тажрыйба топтоп деген. Үйдө мал кармачы элек да. Андан тышкары ошол мен 10 классты бүткөндөн кийин ошол убакта бир өкмөттүн бир эмеси болгон. 2 жыл айыл чарбасында эмгектенип анан келсин деп. Мен ошол 2 жылы ушул кой багып, стаж алып, анан ушул колхоздун ошол убакта жолдомо берчү эле. Колхоз ошол жолдомо берип, ошону менен барып окугам да. Өзүңүз кызыктыңыз да бул ошо? Ооба, ошол биринчи кызыкканым ошол кой багып жүргөндө ошол ветеринарлар барып малды арласа, мен да ошол менен кошулуп ийнесин ала чуркап алып митсем ушу айтышты да. Сенин шыгың бар экен, окууга барсаң, ушул мал доктор жагына бар, сенден жакшы мал доктор чыгат деп. Анан ошолорда шык берген. Ошонун эсеби менен мен дагы ошол ветеринария жагын окуп анан ветврач болуп калдым. Бир күндө орто эсеп менен канча адамдарды кабыл аласыздар? Негизи эле ушул эле айылдан кайрылышабы же башка жактан да чалуулар болуп турабы? Эми сиздин тажрыйбаңыз көп экен, көп эле адам сизге ишенип кайрылса керек. Айылдан мен көп жыл иштедим да. Анан райондук деңгээлге чейин барып да ошол ветеринардык борборго жетекчиликке чейин барып иштеп келдим да. Анан азыркы убакта көп эле киши кайрылат. Ушу мал азыр баягы көбөйдү негизи элдечи. Бир убакта азайып кетти эле. Анан ушул Жумгалдын кайсыл жери болсо деле чакырышат. Кайсы айыл болсо да чакырышат. Өзүңүз барасыз. Ооба. Эми мен өзүм дагы мындай мүнөзүм жумшагыраак, отказ бере албайм да, мындай убакыт таап барып ошонун малын бир көрүп, анан бир ошол айыктырганга аракет кылабыз. Анан кээ бирөөлөр ойлойт да, бул мен баягы күнү уруша кеттим эле, анан мени чакырса келбей коет го депчи. Ал мен ал киши менен урушкан менен
мен аны мал үчүн барышым керек да. Ал мал менен урушкан жокмун да. Жумуш менен деңиз. Жумуш менен болуш керек. Мал чарбачылык менен алектенгендер аябай көп да. Баягы мындайча айтканда көпчүлүгү эле мал чарбачылык менен алектенет го. Анан күнүнө кээде баягы жетишпей калган учурларыңыз болобу? Жетишпей калган учурлар болот. Мен анткени бир эле ушул малды алуу эмес, жасалма уруктандыруу менен дагы иш алып барам да. Анан уйларды жасалма уруктандыруу. Ушу аны менен алектенгеме 11 жыл болуп калды. Анан өзгөчө жанагы жетишпей калганыбыз бөлөк деле ветеринарлар деле бар. Анан ушу жасында ушул марттан баштап ушу май айына чейин бизге аябай оор болот. Күн түн менен чакырат. Ветеринарды ошол убактарда туут убагы болот. Бирөө ушул уюм туй албай атат дейт. Барып жардам беребиз. Ал күндүз дем алыш дегенге карабайт. Бирөө болсо ушул косумдун ооруп ичи өтүп атат. Бирөө болсо ушундай аксап калды. Ушундай окшогон жазкы туут убагында көп оорулар, көп чакырлар болот да. Ошол убакта ушу биз 2 ай тынымсыз иштейбиз. Анан ушу майдын бир 15-нен баштап малдар тоого кеткенде анан болот эми бир күндө такыр ас дегенде 3-4 жерге кызып болуп чакырылат. Анан мен эртең менен өзүм эрте турам. Намаз окугандан кийин ошо жумушка барганга чейин ошолордун малын көрүп, дарылап берип, анан кайра жумуш убагынан кийин дагы кечкисинде барып чакырларга барып турам. Мына ошо азыр сиздерге келет деп кичине күтүп калдым. Азыр бир 3 жерден чакыруу болуп атат. Анан кичине аярлап тургула. Мен бир жумуштарым болуп калды эле, анан барып келейин деп. Ата айтып калбадыңызбы өзүңүз? Убактым аз деп анан 3 чакыруу болуп атат деп калдыңыз го. Анан сиз менен кошо барып көрсөк болот да ошол жака дагы, Ой, эми сөз түрсө барсаңар болот. Могу жакынкы жерде бир уйду мындан бир 10-15 күн болуп калды го дейм. Ошо кесарево сечение деп коет, мындай операция жолу менен мусоосун алганбыз. Анан ошол үйүмө батпай да чөмтүгөндү тоого айдайт элем. Ошонун жана шоуун алып берип коесуңар деп аткан. Андан бөлөктөр да кичине алысыраак аларчы. Ошону барып көрсөңөр болот да. Биз эми ошол бизде эми азыр мал көбөйүп, анан чөп жагы, тоyt жагы да тартышыраак болуп, бул жазга жуук мал арык болуп, көбү ушул өз алдынча туй албай калат да. Анан ошол убакта биз барып жардам беребиз. Анан ошол жардам берген убакта кээ бир уйлар кичине тетиринен келип калат. Кол менен алууга мүмкүн эмес болуп калат. Анан ошолорду ошол операция жолу менен алабыз. Мен өзүм ошол операцияны көп эле жылдан бери жасайм. Анан ушу жаштарга да үйрөтүп атабыз. Азыр ушу биздин Жумгал районунда ветеринарлардын бир 2-3 өз алдынча ошол операция жасап калды. Космос ата, биз азыр тигил жака жеткичекти. Сизге мындай суроо өрүн келип жатат. Негизи азыр малда дагы ар кандай оорулардын түрү көбөйүп кетпедиби? Шарп, анан күйдүргү, кутурма, көкмээ деп аттыңыздар беле? Ошол сыяктуу оорулар. Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Бул эми оорулар негизинен жугуштуу, анан жугушсуз болуп бөлүнөт да. Анан ушу жугуштуу оорулардан ушул азыркы убакта көбүнчө шарп оорулар жолугуп калышы ыктымал да. Эми ошону шарп ооруларды болсо ушул жаз күз 2-6 айда бир жылда 2 жолу ушул вакцинациядан өткөрүп турабыз уйларды. Анан эгерде вакцинациядан өтпөй калган болгон болсо, анда ошондой бир оорунун оорулуу малга мындай жанашып, мындай контакт деп коет, болуп калган болсо, ооруп калышы ыктымал да. Ошон үчүн шилекейлер аркылуу да жугат деп атканда. Ооба, ошол оору шилекей аркылуу, аба аркылуу деле жугат да шарптар. Анан теге аны үчүн ошол сак болуш керек. Анан мал ээсине түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Сөз түрдө жаз күз 2 мал вакцинациядан өткөрсө, ал мал оорудан сак болот, дени таза болот да. Жанагы адамдарга жуккан ооруларчы малдан деле адамдарга жугуп калат го. Эми азыркы убакта эми өтө жугуштуу оорулардан ушул малдан адамга жуган бруцеллез оорусу да.
эгерде мал ошол бруцеллез оорусу менен ооруп калган болсо, ошо сүтү аркылуу, может деге эти аркылуу ошол адамга жугат. Көбүнчө сүт аркылуу. Азыркы убакта жанагы сепаратор менен сүттү тартат да, анан чийки эле каймак жеп атышпайбы. Эгер ошол уй оорулуу болгон болсо, жууп карышыктын бар. Андыктан ошол биз жанагы саан уйларды өзгөчө ошол кан алып, лабораторияга жиберип, ошол анализ кылдырып турабыз, текшерип. Аны азыркы убакта буюрса жакшы ушул бруцеллез деп калдыңыз эми ушул биздин Кызыл Туу айылынын чарбасы, бул чарба болуп турганда 1959-жылдан бери мындай неблагополучный пункт деп мындай оору менен оорулуу болуп ушундай аныкталып калган да. Анан ошол экени ушул мен ветстанцияга жетекчи болуп калдым 1999-жылы. Анан ошол район областтын жетекчиси айтты, сен ошол өзүңдүн айылыңды область боюнча 2 жерде ушундай ачактуу айыл бар, ошону тазалап бер деп. Ошол 2 жылы болгон малдан кан алып, бруцеллез малдын баарын тең ошол убакта мындай жок кылдырып, анан ушул айылды тазаладык. Ошол убакта койлорго ушу бруцеллезго каршы вакцинациялык атып, анан элдин арасынан да ошол катталган жок 2 жылдан кийин. Анан таза чарба деп ушул биздин чарба Талыңыз чоң экен да. чагылып калды да. Ушул эме тармак. Эми аны көп деле кишилер билбейт. Ошо областтын жетекчиси Алымкулов Жалил деген жетекчиси бар эле. Ошо киши билет да. Ошол мага тапшырма берген да, ошо өзүңдүн айылыңды тазала деп. 2 жыл бою, 2 жыл бардык малдан кан алып анан тазалап чыктык да. Азыр кандай оорулар? Азыркы убакта буюрса айылыбыз таза эле. Мына ушул 6 айдын ичинде ушул Куйручук айылында уйдан дагы, койдон дагы, адамдардан дагы бруцеллез каттала элек. Жакшы. Биз келип калдык окшойт. Ооба. Ассаламу алейкум. Кандай ечке? Жакшы. Сен тиги тоого уюнду айдайм дегенде эле биз келип калдык. Бу жалагы шофторун алып салалы деп. Чөм төгүнүп калды деп. Операция болгондо, Ооба. Бул эми кунаажын экен. Несинен операция болгон бул? Жок, кунаажын да. Бул өзү быйылкы жылы тууй турган жашка келдик да. Анан 1 жыл эрте тууп атат булчу. Анан биз ошол келип түн ичинде эме болуптур. Түнкү саат 12-лерде эле толгоосу келип бул туй албай калыптыр. Анан биз эртең менен эрте келдик. Эртең менен эрте келсек ошол өзү туй алчу адамбыз да. Анан ошол экеге биз кесаревый кылдык муну. Операция жасаганда бул ичиндегилердин баары тең ушунун кеткут жиптери болот. Ошо менен тигилет, бул ал ичинде кала берет. Эт менен эт болуп кете берет. А сырткы жибин болсо атайын ушундай сыртын тиге турган жибек жиптери бар. Ошо менен тигебиз да сыртын. Анан бул эң бышык болуп. Анан муну бүткөндөн кийин кайра алып коебуз ушундай кылып. Жанагы эме да кызык болуп атат да, мага малдар өзгөчө уйларбы, ар кандай нерселерди жей беришет го. Ооба. Салафандарды, бакалашкаларды, көбүнчө ашказандар ооруп калса керек. Рацион деп коет, малдын рационун түзүп туруп, ошого жараша малды тойтантыш керек. Ал ошол рациону туура эмес болгондо, ошол уйдунбу, койдунбу организмине керектүү микроэлементтер, заттар кирбей калат дагы. Ал ошол затты сырттан иштей баштайт да. Ал ошол эки сиз айткандай баклажка, салафан, ал бир химикат да, мындай бир мындай даам берген. Анан ошолорду көбүнчө жеп алып, жутуп алып, анан ашказандар толуп кетип, иштебей калган учурлар болот, катталат. Анан ал тамак жегенден мындай эме берет. Тамак жебей калат, чөп жебей калат. Ашказанды биз текшеребиз, ошол убакта ашказандар иштебей калган болот. Анан көбүнчө
малга диагноз койгондо биз мал ээси менен сүйлөшөбүз да. Ошол мал ээсинен көбүрөөк информация алабыз да. Анткени мал ээси билет. Бул туз берчү белең, кошумча жем ушундай тойтторду берчү белең десе, ошол чөп эле берчү элем, бир түрлүү эле чөп берип койдум эле. Анан баягы күнү тиги уюмду айдап баратсам, ушул көрүп калдым. Ушу салафан жеп атканын оосунан бир-эки жолу алып алгам дегендер чыгып калат да. Анан ошол убактарда ошол биз эми анын ичиндеги эмесин текшере албайбыз. Бирок болжолдуу түрдө негизи аппараттар барбы текшере турган? Эми анын баарын тең бизде жок, негизи бар азыркы убактарда. Анан дагы башкача бир нерсе чыкканбы? Ашказанга дагы мындай же көбүнчө салафан баклажкалар эле чыгабы? Же башка да нерсени мындай таң калыштуу нерселер чыкканбы малдардын? Эми мен бир жолу ошол тиги бир үйдө ошол жанагыдай кылып кесирбей кылгам. Кесирбей кылып анан ошол ашкасанынын колубуз тиет да баары бир. Ошол бир катуу нерсе урungан да. Анан бул эмне болду экен деп ошол ичин ачып, ошо биротоло эми ашкасанын ачалы десек, ушул аркан экен да ичинде. Аркан жутуп алган экен. Эми ошол аркан чокмороктошуп отуруп, эми канча метр экенин биз ошол убакта мындай метрлей алган жокпуз, бирок мындай алып колго кармаганда бир 2 килограммдын тегерегиндеги аркан экен да. Ошону жутуп алыптыр да, Ошону жутуп, ошол ичинде жүргөн экен да. Ошондой учурлар болот. Жана айтып калбадыңызбы да, малдарга дагы жакшы тоюттандырыш керек депчи. Анан мындайча айтканда булардын витамини туз болуш керек, Туз берет го негизи малдаргачы, туз жалатып. Ооба, эми бул малдын организми түрү организм болгондон кийин жанагы адамдын бир күндүк өзүнүн бир кабыл ала турган туздун нормасы бар да. Ал малдыкы да ошол бар да. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул тиги эме кылыш керек. Ошол күнүмдүк дозадагы туз берип туруш керек да. Эми анан азыр ошол туздан бөлөк эгерде ошол мал бир түрлүү тоют менен тоюттанып аткан болсо, кошумча порошоктор болот. Ошону жемини кошуп бериш керек да. Анда ошол магний, калий, микроэлементтер, витаминдер кошулган, ошолорду кошуп берип туруш керек. Ата, биз азыр кайка барабыз? Азыр эми ушул короодо эме бар. Бир уйду былтыр искусственный жана жасалма уруктар менен уруктандырдым. Анан ушулар дагы ошол малын кармап атыптыр. Тоого кетирет элек деп. Ошого ушул эмени бир обход жүргүзүп берип коесуңбу деген. Ошого келдик. Мага да кызык чынында. Кантип уруктандырат, кандай жолдор менен уруктандырат малдарды? Мына могул уй былтыркы жылы жасалма уруктандыруу менен уруктандырганбыз. Анан азыр эми мусоосун алып келет. Ага чейин көрөлү. Анан улар дагы ошол тоого кетирип атышпайбы малдар. Анан бир сыйра ошол обход жүргүзүп карап берип коесузбу, кетире берейби деп атканда. Анан буга жасалма уруктандыруу болгондо кандай болуп калат? Ошол боюнча мындай кенен айтып берсеңиз. Ал биз жакта ушул Жумгал районунда көп өнүккөн эмес да. Анан азыркы убакта ошол мал көбөйүп кетти. Малдын ушул санынан сапатка түшүш керек болуп атат да. Анан ошо айылдагы уйлар тиги букадан качып калганда, жанагы кыргыз кичинекей букалардан качып калат дагы, мусоолор да кичинекей болуп калат да. Анан биз жанагы породалардын, жакшы породалардын уруктарын алып келип, жасалма уруктандырып беребиз. Ошондо тиги мисалы үчүн ошол кийин мусоонун өсүшү чоңураак болот, салмагы да чоңураак болот, кийин уй болуп калса, сүтү да жакшы болот да. Демек пайдасы бар экен да. Пайдасы бар сөзсүз түрдө. Анан ушул айылдан эле баягы күнү бирөөнүкүн уй тууптур. 50 кг мусоо тууптур. 50 кг мусоо тууп, анан мындай бар. 42-43 тууган. Аны бирөө уга калып, ошо барган экен. Мен азыр 50 000 сом берейин. Жаңы эле туулду да. Бир 2-3 ай эмискенден кийин мага берсе баада болбойт тур да. Эми ошол жаңы туулган мусоону 50 000 ала албай атат да. Ошол жана жасалма уруктандыруу менен өткөн мусоо. Чоң экен. Ошол 2 ай болду. 2 ай. Анан бул
саануйда саап алгандан кийин анан тиги мусоосуна эмисет да, же болбосо муну көбүрөөк сүт берип эметсе мындан да чоң оймок. Анан бул Швиц породасындагы Швиц мусо. деген порода. Ооба, Швиц породасындагы мусо. Бул уй болсо биз кичинекейинде муну Бишкектен алып келип багылган мусо булчу. Мындай жетим болуп багылып калган, ошончо кичинекей да бул. Өзү бул галыштын породасы. Азыр Космос атанын баласы Умар байке дагы малга антибиотика укол саят. Негизи эле балаңыз дагы сиздин жолуңузду жолдоп канча жылдан бери иштеп келет? Эми ошо чарба тарагандан кийин ушул айылда ветеринардык кызмат ошол убакта аябай начар болуп, анан жалгыз иштеп калдым. Анан көбүнчө жетише албай ушул мектепте окуп жүргөндө эле ээчитип жаныма жардам бердирчимин. Анан бул дагы кызыгуу болуп ушу ветеринардык кесипти тандап кетти да. Азыркы убакта ушул бул дагы ветеринар, частный ветеринар болуп иштейт. Ата кесибин кичинекейимен атамды ээрчип, уколун кармалашып, инструменттерин кармалашып жүрүп, ошондон улам кызыгуу пайда болуп, анан кийин 11-классты бүтүп, башка кесипти тандагым келген жок. Ошо кичинекей кезимен эле мал доктуру болом деп, ошо мал доктурум мен дагы. Ошо айылда жайында, жазында келип, ошо атама жардамдашып, иштеп, өзүмдүн багы тажрыйбамды өстүрүш үчүн шаарга барып иштеп, шаарга ар кандай вет врачтар менен кошулуп, ар кандай жумуштарды кылып жүрөбүз ошол. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Куйруучук айылында 35 жылдан бери эл кызматында жүргөн Космос атанын өзү менен тааныштык, кылган ишин дагы биз жеринен көрдүк десек болот. Ал эми атанын жолун жолдогон уулу Умар байке, сизге дагы ишиңизге ийгилик, ар дайым ушундай элдин кызматында жүрө бериңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Негизи эле малды дарылоодо жана малдагы ар кандай оорулар адамга жугуп калбау үчүн баардыгын алдын ала алган мына ушундай мал доктурлардын иши десем болот. Демек биздин өлкөдө деги эле азыр ар кайсыл жерлерде мал тармагы менен алектенгендер көп. Ошондо мына ушул мал доктурлардын иши өтө керек десем болот. Бул тармак дагы өнүгө берсин. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.